Новое заявление Министерства культуры, информации и спорта, молодежной политики Кыргызской Республики к учреждению азаттых медиа о прекращении деятельности как средств массовой информации удовлетворить. Прекратить деятельность средств массовой информации учреждения азаттых медиа. Свидетельство о регистрации средств массовой информации, зарегистрированные за номером 1076 от 11 июля 2005 года, серия ГР номер 001991, выданного Министерством юстиции Кыргызской Республики. Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской суд в течение 30 дней. Мотивированное решение суда в окончательной форме будет готово в течение 5 дней. Судебное заседание является закрытым. Позор какой-то. Комментарий на это. Соттун чечимин көрдүңбү? Ооба, сотто азаттыкка ушул жабуу чечим чыгарды, силер да аттанасыңарбы? Албетте, биз юристтер менен кеңешип, кийинки инстанцияларга мыйзамда көрсөтүлгөн баардык жолдор менен өзүбүздүн укугубузду коргоого аракет кылабыз. Анан укуктук жактары болсо адвокаттар комментарий кылышат чечимде. Негизинен бүгүн ошол жарыш сөзү Маданият министрлиги эч кандай дооматы жок, мындай айтылган жок да каршычы адвокаттардын аргументтеринечи. Анан бирок сот азыр ушундай чечим чыгарып атат да. Эмнеге мындай болуп калды? Эми соттун чечими биздин адвокаттар да мыйзамда көрсөтүлгөн негизде баардык канчалык деңгээлде дал ушул жазылган арыздын негизсиз экендигин белгиледи, айтты. Анан эми соттун чечими албетте биз мындай чечим болоорун күтсөк дагы мындай ишенген эмеспиз. Мындан ары дагы өзүбүздүн укугубузду башка инстанцияларда коргоонго аракет кылабыз. Ага чейин азаттык иши азаттык ишмердиги улантыр. Албетте өзүнүн ишмердигин улантат. Эми алардын баардыгын адвокаттар келтирди, юридикалык жактардын адвокаттардан комментарий алсаңыздар болот. Негизинечи азыр ушул соттун негизи кылмыш 26 октябрда козголуп атпайбы, андан беричи. Анан көп эле ай өттү, ошол аралыкта азаттыкка деле мындай кысым болуп аттыбы? Албетте, өзүңөр билесиңер да, 26 октябрда бүгүн туура 6 ай болду. Алгач азаттыктын сайты бөгөттөлгөн, андан кийин банктагы эсеби бөгөттөлдү. Ушунун баардыгын ошо Эркин Европа азаттык радиосу өзүнүн билдирүүлөрүн таратып келе жаткан. Бул ошол азаттыктын толук кандуу ишмердик жүргүзүүсүнө тоскоолдук катары эсептелинчи. Анан албетте биз өзүбүздүн ошо мыйзамда көрсөтүлгөн негизде өз укугубузду коргоонго аракет кылып келатабыз.